Салам, каналыма кош келдиңиздер. Биз бүгүн жакшы, эң керектүү сөздөрдү үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Мераба деген сөздөн башталат. Муну билсеңиздер керек, э. Мераба деп саламдашуу сөзү, бул мындайча айтканда саламатсызбы же саламатсыңбы деп кете берет. Кээ бир жерлерде мерхаба деп учурашат. Көбүнчөсү мераба деп хысы жок эле саламдашышат. Кийинки сөз бул насылсың. Насылсыңыз, онуңар насыл, насыл, о насыл. Жана ошондой эле ы тамгасын үйрөнөбүз. Түркчөдө ы тамгасы ушундай англисче же латынча тамгага окшош эле, бирок үстүндө точка жок. Бул ы тамгасы болуп эсептелинет. Мисалы, насыл деген сөздөн алынып атат, насыл деген бул кандай деп которулат. Насыл, кандай, насыл, кандай, насыл, кандай. Насылсың деген мүчөсү менен боло турган болсо, анда кандайсың деп которулат. Насылсың, кандайсың, насылсың, кандайсың. Кийинки сөз насылсыңыз, кандайсыз же болбосо кандайсыздар көптүк мааниде кабыл алат. Бул сыңыз деген мүчө кошулганда, сыңыз, суңуз деген сыяктуу мүчөлөр кошулган болсо көптүк мааниде айтылат. Көбүнчө учурда эки же андан көп. Насылсыңыз, кандайсыздар деп которулат. Бирок биздин тил боюнча кандайсыз деп түшүнсөңүздөр болот да. Негизи бул жакта жакшы тааныштар болуп калгандан кийин насылсың деп эле учурашасыздар. Мисалы, кандайсың, кандайсыз дегенде бул жакта улуусуна карабай насылсың деп эле сүйлөсөңүз болот. Кайталай кетели. Насылсың, кандайсың, насылсыңыз, кандайсыздар. Онулар насыл. Онулар деген алар болуп которулат түркчөдө. Онулар, алар. Насыл. Онулар насыл, онулар насыл. Алар кандай, алар кандай, кандай жатышат деген мааниде. Онулар насыл. Насыл деген сөз бул кандай деп которулат. О насыл, бул ал, ал кандай, ал кандай. О насыл, о насыл. О дегеннен ал деп которулат. Кайталай кетелиби? Насылсың, кандайсың, насылсыңыз, кандайсыздар, онулар насыл. Алар кандай, насыл кандай, о насыл, ал кандай. Ушундай. Кийинки сөз бул япмак. Этиш сөз, япмак, япмак. Не япıyorsun, не япıyorsun. Бул эмне кылып жатасың, эмне кылып жатасың. Кийинкиси болсо о не yapıyor, о не yapıyor. Ал эмне кылып жатат, эмне кылып жатат. Yapmak деген эмне бирдемсени жасоо болуп которулуп атат. Yapmak деген этиш сөздөн алынып атат бул сөздөр. O ne yapıyor? Ал эмне кылып жатат. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Бул мен эмне кылып жатам. Мен эмне кылып жатам. Мен деген сөз бул жакта ben окшош эле. Мен эмне кылып жатам. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Же болбосо мисалы баары өздөрүнө какой-то жумуштарды бөлүшүп алды. Анан сиз болсо ben ne yapıyorum? То есть мен эмне кылайын деген мааниде. Мен атайын кыргызчасын жазган жокмун. Анткени сиздер эсиңиздерде калсын, аракет кылсын деген мааниде жөн эле скриншот кылып койбой, жаттап мээңизде калып калсын деген максатта. Кийинки сөз бул онулар не yapıyorlar. Онулар не yapıyorlar. Алар эмне кылып жатышат. Онулар не yapıyorlar. Онулар не yapıyorlar. Онулар не yapıyorlar. Алар эмне кылып жатышат. Сиз не yapıyorsunuz. Сиз не yapıyorsunuz. Сиз эмне кылып жатасыңар. То есть бул тоже көптүк мааниде. Сиз не yapıyorsunuz. Сиз эмне кылып жатасыз. Тоже бул жакта көптүк мааниде кабыл алынат. Сиз не yapıyorsunuz.
2 же андан көп адамга деле ошентип суроо берсеңиз болот. Эгерде биринчи жолу көрүп аткан болсоңуздар, анда сиз эмне yapıyorsunuz десеңиз дагы туура болот. Сиз эмне кылып жатасыз? Сиз эмне кылып жатасыз? Же болбосо сиздер эмне кылып жатасыздар? Туура түшүндүңүздөр деп ойлойм. Бир сыйра кайталай кетели. Yapmak деген сөз жасоо, этиш сөз. Не yapıyorsun? Эмне кылып жатасың? O ne yapıyor? Ал эмне кылып жатат? Ben ne yapıyorum? Мен эмне кылып жатам? Onlar ne yapıyorlar? Алар эмне кылып жатышат? Siz ne yapıyorsunuz? Siz эмне кылып жатасыз? Кийинки слайд. Uyudum, 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 уктадым. Yemek yaptım, yemek yaptım, yemek yaptım, yemek yaptım. Бул тамак жасадым. Тамак жасадым. Çalıştım, çalıştım. İşledim деп которулат. Çalıştım, çalıştım. İşledim деп которулат. Çalıştım, çalıştım. İşledim, işledim. Ders çalıştım, ders çalıştım. Бул сабак окудум деп которулат. Анткени дерс деген бул сабак деп которулат. Дерс çalıştım. Эгер жөн эле çalıştım болсо, анда жумуш кылуу, иштөө деген маанини түшүндүрөт. Дерс çalıştım деген болсо, анда сабак кылдым деп түшүнсөңүздөр болот. Видео чектим, видео чектим, видео чектим бул видео тарттым, видео тарттым. Uyudum, уктадым, yemek yaptım, тамак жасадым, çalıştım, иштедим, дерс çalıştım, сабак окудум. Видео чектим, бул видео тарттым. Так, кийинки сөз болсо, ш, ч, ы, ы тамгалары кантип жазылат? Түркчөдө ушундай жазылат. Алфавитинде калган бүт тамгалардын баары эле англисчеге жана латын тамгаларына окшош. Ш биринчиде турган тамга бул ш тамга. Шишман мисалы. Шишман. Ш биринчиде турган тамга бул ш тамга. Шишман мисалы. Шишман. Ч экинчиси ч тамга. Ч тамга ушундай жазылат. Мисалы чалышмак. Кийинкиси ы тамга. Жана айткандай эле үстүндө точкасы жок. Кийинкиси үй тамгасы. Үй. Бизде деле өзүбүздүн үй тамгабыз бар. Ошондой эле буларда дагы өздөрүнүн үй тамгасы бар. Ö тамгасы. Кийинкиси ö тамгасы. Бизде дагы эмне ö тамгасы бар. Бул жакта дагы ö тамгасы мынакей ушундай жазылат. Ш, ч, үй, ö. Мисалы шишман бул семиз деп которулат. Шишман. Шишман семиз. Шишман семиз. Үнлүү. Үнлүү. Үнлүү бул знаменитый. Знаменитый деп которулат. Çalışmak бул жана айткандай эле иштөө деп которулат. Өзгүвен. Өзгүвен деген бул өзүңө болгон ишенич. Өзгүвен. Чожук деген бул бала, жаш бала деп которулат. 18 жашка чейинки балдарды чожук деп коюшат. Кийинки тамаша катары болсун, маанайыңыздар жакшы болсун деп тилек менен. Туркияда дурак менен кровать деген сөз башкача мааниде колдонулат. Мисалы, дурак деген бул остановка деп түркчө түшүнсөңүз болот. Туркияда кровать деп болсо, бул жакта кровать деген бул жакта галстук деп колдонулат. Галстук, кровать. Ошондой достор, кийинки видеолордо дагы көрүшкөнчө подписка, лайк, видеону улам кайталап көрсөңүздөр бат эле мээңиздерде калып калат деп айта алам.